Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Анда эмесе биз силер менен кезектеги кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз сүйлөм боюнча, анын ичинде татаал сүйлөмдөр боюнча сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тең байланыштагы татаал сүйлөм. Демек балдар, биз билебиз, татаал сүйлөмдөр тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп экиге бөлүнөт экен. Анда мисалдарга карап көрөлү. Билимдүү эмгегине ишенет. Бул бүткөн сүйлөм, демек сүйлөм бүтүп атат. Анын баяндоочу ойду так бүтүрө айтып атат. Демек бул сүйлөмдүн андан ары уландысы жок болсо деле биз бул сүйлөмгө түшүнөбүз. Билимдүү эмгегине ишенет. Билимсиз түшүнө ишенет. Демек бул татаал сүйлөм, эки жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлгөн татаал сүйлөм экен. Демек, эки сүйлөм өз алдынча турганда деле маанини бере алат, бири-бирине багынбайт. Кийинки сүйлөмдү карап көрөлү. Күнсүз жылуулук жок, көрксүз сулуулук жок. Мисалы үчүн, күнсүз жылуулук жок. Биз сүйлөмдү толук түшүнүп атабыз. Демек, ал башка сүйлөмгө баш ийбейт, өз алдынча турганда деле маанини билдире алат. Көрксүз сулуулук жок. Мына бул сүйлөм деле өз алдынча турганда маанини билдирет жана башка сүйлөмгө баш ийбейт. Негизинен бул күнсүз жылуулук жок, көрксүз сулуулук жок деген бул татаал сүйлөм. Бирок экөө бири-бирине баш ийген жок. Ал эми бул сүйлөмдү алып көрөлү. Ким досун алдаса, көрдүңөр балдар, сүйлөм толук бүткөн жок. Биз сүйлөмдүн уландысын талап кылатабыз. Демек, бул сүйлөмдүн уландысы бар. Ал өзүн алдайт. Ким досун алдаса, ал өзүн алдайт. Көрдүңөрбү? Бу биринчи сүйлөмгө экинчи сүйлөм баш ийип туруп атат. Демек, бул сүйлөмдөр бири-бирине баш ийип атат. Тең байланыштуу татаал сүйлөмдө ар бир жөнөкөй сүйлөм бири-бирине баш ийбейт. Баяндоочтору ойду так бүтүрө айтат. Демек, биз айтып өткөн жогорудагы биринчи, экинчи сүйлөмдөр булар тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр болуп саналат экен. Демек, тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр бири-бири менен байламталар аркылуу жана байламтасыз дагы байланыша алышат экен. Мисалы, асман ачык, аба укмуштуудай таптаза. Акылдуу элге тартат, акмак тууганына тартат. Мына ушул сүйлөмдөрдө байламтасыз байланышты. Демек, байламтасыз байланышса, аларга үтүр белгиси коюлат. Эгерде байламталар менен байланышса, анда аларда өз байламтадан кийин же байламтадан мурун үтүр белгилери коюлат. Мисалы үчүн, дагы деген байламтардан кийин үтүр белгиси коюлат. Мисалы, чындыкка караганда жаңылыштыкты табуу оңой. Жаңылыш калкып үстүнө чыгат да, көзгө дароо урунат. Демек, жаңылыш калкып үстүнө чыгат да дегенден кийин үтүр белгиси коюлат. Бирок ал эми, анткени же болбосо деген байламталардан мурун үтүр белгиси коюлат. Мисалы, найзаны таянууга болот, бирок найзага отурууга болбойт. Демек, бул сүйлөмдө бирок деген байламта менен байланышты дагы өзүнүн бирок деген байламтадан мурун үтүр белгиси коюлат. Ал эми жана деген байламтадан кийин эч кандай үтүр белгиси коюлбайт. Жана деген байламтадан мурун дагы, кийин дагы үтүр белгиси коюлбайт. Демек балдар, 178-чи көнүгүүнү карайбыз. Андагы сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, тыныш белгилерин коебуз. Мисалы, дельфин сүт эмүүчү жаныбарга кирет, сууда жашайт. Бул жердин кайсыл жерине кандай тыныш белги коюш керек? Демек, мына ошону карап,
тыныш белгілерін қойып, көчіріп, жазып, маға жөнөтөсүңөр. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.